Ош шаарында таштандыларды утилдештирүүчү Заманбап заводдун курулушу жанданат. Ош шаарынын мэри Жанарбек Акаев Кытай Эл Республикасынын алдыңкы экологиялык технологияларды колдонгон атайын компания менен анын жетекчилери менен жолукту. Жолугушуунун жүрүшүндө шаар мэри таштандыларды утилдештирүүчүнүн негизинде электр энергиясын өндүрүүчү Заманбап заводдун курулуш иштерин жандандырып, ишти активдүү жүргүзүү керектигин белгиледи. Ошондой эле жаралган бардык маселелер мэрия тарабынан каралып чечиле тургандыгын да кошумчалады. 然后建设了我们的整个我们的林建生活区，然后在我们的这个进行了 Биз 6 миллион АКШ долларын кетирип, аянтты даярдоо, инженердик коммуникация жана жерди тегиздөө иштерин аткардык. Ошондой эле кеңсе жана кызматкерлер үчүн жашоочу жайларды даярдадык. Азыр биз экинчи этапка даярданып жатабыз. Апрель айларында толук жумушту баштаганы турабыз. 进行了签署。 Аталган завод ишке кирсе, жылына 310 миң тоннага чейин таштандыны утилдештирип, электр энергиясын өндүрүүгө мүмкүнчүлүк берилет. Белгилей кетсек, завод экологиялык талаптарга толук жооп берип, айлана чөйрөгө зыяндуу заттарды бөлүп чыгарбайт. Завод 20 гектар жерге курулат. Ош Ноокат жолунун 6-чакырымында курулуу пландалууда. Бул долбоор мурда башталган, так ушул Бишкектегидей долбоор токтоп калганына дээрлик 6 ай болгон. Бирок биз Кытай инвесторлорун кайрадан Кытайдан чакырдык. Күнүнө 850 тонна иштетебиз деген ой бар. Бирок Ош шаарынын таштандысы ага жетпейт. Биз ушул Ноокаттан, Арабан, өзгөн Кара Суудан дагы таштандыны алып келишибиз керек болот. Андан электр энергиясын иштеп чыгат. Ал иштер башталды. Биз виза маселесин жана жанагы инженерлерин, техниктерин баарын алып келип бердик. Азыр жумуш башталды. Ош шаарында жыл сайын орто эсеп менен 252 миң тонна каттуу тиричилик таштандысы чыгат. Мурда бул таштандылар ачык полигондо сакталса, эми Заманбап технологиялардын жардамы менен кайра иштелип чыгат. Муну менен завод саатына 300 мегавольт электр энергиясын өндүрүүнү пландаудо. Бул жерде биринчи негизи бул экологияны билесиздер, мусорду тоо болуп кеткен, аны жок кылганга же өрттөш керек, же болбосо көмүшкө, көмгөнгө көп жер элек. Ана ошо экологияны сактап калыш, бул заводдун биринчи немеси экологияны сактап калыш. Ошол жерде бир бөлүгү мусорду кабыл алып турган болсо, бул заводдун бир бөлүгү ошол мусорду өрттөп электр энергия чыгарат болсо, бир бөлүгү ошол түтүндү тазалап, элге зыянсыз боло турган түтүн чыгарат. Ош шаарындагы башка ири инвестициялык долбоорлордун башталышы да күтүлүүдө. Шаарга бул жылы 20 миллиард сомдун тегерегиндеги инвестиция тартуу пландалууда. Мына мэрдин буйругу менен биз промзона уюштуруп атабыз. Промзонаны ошол жер шаарга 500 гектарга жакын жерди, бир жерде 100 гектар, бир жерде 200 гектар жерлерди ошону азыр максаттык багытыны промышленный багытка, өнөр жай багытына өзгөртсөк, өнөр жайга ошол жерге Ошко келген инвесторлор азыр көбүнчө ошо завод, фабрика салганга шарт түзүп атабыз. Учурда Ош шаары суткасына орто эсеп боюнча 700 тонна таштанды чыгарылат. Таштанды полигонуна келип төгүлөт. Бул жай конушка жакын жайгашкандыктан жергиликтүүлөр абанын булганышына нааразычылыктарын билдирип келишкен. Гүлжан Ажыматова, Эркинбек Баймуратов, Ош шаары.